Бүгінгі сабақ бүгін біз колормен іштейбіз. Ошондой эле колордун 3-4 варианттарын карап чыгабыз. Андыктан кодубузга кире алабыз. Бул жерде болгон colors titlebыз бар. Эми ушул мол title бөлүмүн ушул тайтлды биз азыр ар кандай цветке өзгөртүп көрөбүз. Арткы контейнер жана ошондой эле общий фонду таган үчүн биз бул жерге тайтлга моундай свет тагып берсек болот негизинен. Азыр көрөбүз. Андай кылып свет берсек болот негизи. Эң удобный ушундай свет. Так, центр алабыз. Эң оңой светтердин бири. Жана ошондой эле биз светтин атын деле жазып койсок болот. Мисалы, так, мисалы orange кызыл. Кызыл цветке өзгөрүлдү. Эми биз ушунун бир башкача түрүн көрөбүз. Биз просмотр кылып алабыз. Так. Бизге мындай эле көрүнөсүнчү. Так, мол title. Бул жерде көрүп турганыбыздай, азыр мону иштейбиз. Бул title color турат. Right. Биз мону ар кандай цветке өзгөртсөк болот экен. Ушуну удобный white кылып жазсак болот экен. Или мондой цифрамен жазсак болот экен. Дагы бир түрү бар бунун. Ыңгайлуу түрү. Мону алда өчүрүп көрөбүз. Буну өчүрсөк бул жерде уже биздин цифра. Бул жерде цифрабыз өзгөрүлүп кетти. Бул көрсөңүздөр RGBA. Бул жерде RGBA. Бул 3 свет иштелет. Бул өз негизи көп колдонулбайт, бирок кээ бирки сайттарда ошол свет бар. Ошондуктан мен түшүндүрүп коеюн дедим эле. Так. Азыр биз красный свет кылып турайлы. Так, экинчиси. Так, ушундай. Ушул цветте лимон красный кыла берели. Так, биз буну кандай кылып жаза алабыз, Так. Ушул тайтлдын өзүнө эле бул жерге RGB чөлө RGB деп жаза алайлы. Ошондой эле бунун ичине канча экен 236 RA 236 мол 236 жаздык, андан кийин 26 и андан кийин дагы 26B. Бул RGB уже красный. Так. Чолду дагы 26. Ушуну менен цветибиз болду. Эми текшерип көрөбүз кодубузду. Бул кодду алып туруп эле сохранить этип көрөбүз. Эми ушул кодубузду көрөбүз. Биз беркин цветте эмес, биз RGB да жаздык негизинен. Вот. Колорубуз уже автомат түрдө RGB-га өзгөрүлүп кетти. Так, биз эми RGB-ны мондойдан цветте жазсак болот. Так, азыр биз RGB-A атамасынан коштуруп бул жерге биз 0.05 кылып көрөлү. 0.5 кыла турумсак болот. Азыр бул көрүп жаткандай эле бул полный красный эмес да. Бул жерде бул 0.5ке уже кемтилди. Дайча айтканда 0.5 эле цветти берилип калды. Бул жерде полный эмес да. Ошондуктан полный эмес. Эми биз контейнерден көрөбүз. Азыр биз тайтлга кайтып келебиз кайра. Background color мол цвет. Ушул цветке мондой ат менен жазсак болот экен. Мисалы, любой цветтин атын жазып, мисалы white деле. White уже көрүнүп алат. Так. Black кылып көрөлү. Уже цветтин атын жазсак болот экен. Автомат түрдө чыгарып берет. Но уже черный цветке уже автомат түрдө өзгөрүлдү. Эми black кылбайлы. Жөн эле жылыша менен, мисалы F кылып туруп Ctrl-A менен мондой кылып таган жармаштырсак болот экен. Баарын нөл бул уже улдан черный цвет. Эми бизге RGB бугадан биз RGB коюшубуз керек. Себеби биз RGB-да көп жерде көрүп калабыз сайттарда. Мондой түшүнбөстүк болбош керек, ошон үчүн бир билип алышыбыз керек. Так, биз RGB деп жазган. RGB-га так, бизге черный болуш үчүн, так. Азыр көрөбүз. Черный болуш үчүн бул баары черный болуш керек. Так, RGB-га 0 и бул жагын 0.8 кылып көрөлү. .8 кылабыз.
полностью не емес та, черный емес, ошондуктан эми текшерип көрөбүз. Вот. Бул жерде көрсөк болот, бул баары черный емес, бул бозгуч артыдан уже көрүнө турган фонго келди. Биз буну эмнеге койтабыз? Азыр биз түшүндүрүп беребиз. Биз контейнерге койдук эми. Бул body баарын элейт, билебиз. Так, bodyге дагы бул жерде биз background берип көрөлү. Так, background color беребиз. Background colorга жөн эле red кылып көрөлүчү. Эми ушуга красный берели, чтобы бизге удобно болсун. Red текшерип көрөбүз. Бул жерде көрсөңүздөр болот. Бул уже красный, монун мол черный контейнерибиздин артыдан уже красный кандайдыр бизге мындай белгиленүү уже көрүнүп турат да. Ошон үчүн 0.8 кылган өзү үчүн. Азыр биз буну эмнеге кылдык? Азыр менде готовый сүрөт даярдап койгом. Ушул мен таштапкан проектте. Ушуну азыр ушул сүрөттү бул жака коюп көрөбүз. Так, бизге background color'дун кереги жок, жөн эле background сөз эле. Backgroundга биз сүрөт коюп алабыз. Так, URLга биз сүрөтүбүздү коебуз. Так, URL и сүрөт. Сагантип деген текшерип көрөбүз. Вот. Мону көңүл бурсаңдар болот. Бул жерде полностью сүрөт и мол черный фондун артында деле уже бизге сүрөт көрүнүп турат да. Уже ошону RGBAдан бизге ыңгайлаштырып алдык. Азыр биз бул жерден дагы могу контейнерде турат, могу 0.8 деп турат. Буну 0.5 кыла турганбыз, мону көрсөңүздөр болот. Бул бизге өтө эле жарык көрүнүп калды. Эми ол тайтлды азыр мен көрөйүн. Биз бул тайтлды Voilà. Так. Color иштеп эткем бул. Так, бизде body. Биз бул body'дан. Значит, бизге title керек. Так, title биз мол RGB title мол белый кылып берели. Бул жерде айтат 50% эле бул белый болду да. 50%. Эми биз буну 100 кыла турганбыз. Бары уже 100% белый форматына түшүрдүк. Вот. Артынан көрүп турат, и бул жактан көрүнүп турат. Ошон үчүн ушундай формат түзүп болот экен. Бул жагын да сайтта түзсөк болот, мобильный кылып, уже бизге ушундай красивый нерсе чыкты. Так, мен бул коддорду Telegramга таштап коем, ошол жерден көчүрүп аласыздар. Готовый файл таштап коем. Бирок сиздер монголдо жазып көрүңүздөр. Именно мен жазгандай кылып жазсаңыздар, бул сиздерге практика болот. Буну биз түшүндүк, background RGB-ны. Ушундай көп жерде кездештирип каласыздар, ошон үчүн ушуну көрүп алсаңыздар, кийин кыйналбайсыздар. Ушуну мен сабак